إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Чындыгында ислам дини ар бир мусулман үчүн эркек аялга бул жашоодо өтө зарыл. Аллах субхана таала өзүнүн махлуктарын, адамзатын жана жиндерди ошо өзүнө ибадат кылуулар үчүн жараткан. Мына ошо Аллах субхана таалага ибадат кылып сыйыныш үчүн Аллах субхана таала пайгамбарларды жиберип, аларга китептер түшүрүп, анан ошол пайгамбарлар бизге динди Аллах субхана таала кандай буйруган болсо ошондой кылып бизге жеткирип, аманатты так аткарып кетишкен. Биздин ислам динибиз ошо акыркы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жеткирген дин. Мындан кийин дин дагы болбойт жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийин дагы пайгамбар болбойт. Пайгамбарлардын акыркысы Аллах субхана таала ошо ислам дини менен бардык адамдарды кыямат күнү эсеп кылып алат. Ким Аллах субхана таалага жана пайгамбарына баш ийип моюн сунса, ал бейиштик болот. Ким баш тартып тоң моюндук кылган болсо, анын барар жери тозок болот. Аллах субхана таала бардык мусулмандарды тозоктан сактасын. Демек, ар бир адам үчүн, ар бир мусулман үчүн дини бул зарыл нерсе. Балким могу жашоодогу бардык нерсе биздин ушу динибиздин кызыкчылыгы үчүн кызмат кылыш керек. Биздин ден соолугубуз, жаштыгыбыз, өмүрүбүз, байлыгыбыз, ырыскыбыз, жашаган жерибиз, Аллах субхана таала берген бардык неаматтарды биз ошо Аллах субхана таалага кулчулук кылуу үчүн себеп катары колдонуп, ошол аркылуу Аллах субхана таала ибадат кылышып, сыйынышыбыз керек. Эгерде ким Аллах субхана тааланын неаматтарын жеп ичип, неаматтарынан пайдаланып, Аллах субхана тааланын акысын бербеген болсо, ал кыямат күнүндө чоң өкүнүчкө дуушар болуп, түбөңкүс азапталат. Ошондуктан бул жашоодо ар бир адамдын негизги максаты, негизги көңүл нерсеси бул дин болуш керек. Эч качан диндин эсебинен башка дүйнө маселелери өйдө турбаш керек. Ким дүйнө маселелерин диндин эсебинен кылып өйдө коюп, динине көңүл бурган болсо, бул чоң адашууда жүргөн адам. Эми динибизге байланыштуу көп маселелер бар. Ошолордун ичинен бүгүнкү ошо темада айтылган даават жөнүндө жана ошо никап же болбосо паранжа жөнүндө кыскача сөз кылабыз. Эмне себептен бул жөнүндө кыскача сөз кылгандабыз? Анткени баарыңыздарга белгилүү болгондой, азыркы учурда баягы соц тармактарда талкууга алынып, атайын ушундай динге байланыштуу мыйзамдарга өзгөртүү киргизсекпи деген сунуш болгон экен. Анан ошону элдер талкуулап, өз пикирлерин айтып, ар кандай чоң талкууга айланды. Анан кийин да биздин президентибиз бул маселеге аралашып, маселени кайра башынан карап, кайрадан түзүп чыгууну тапшырды окшойт, ошондой баягы жеткен кабарларга караганда. Анан ошол жөнүндө биз дагы кыскача айта кетели. Анткени жалпы элге талкууга коюлгандан кийин баары билесиздер, элдин катмарын баягы түшүнгөн адам бар, түшүнбөгөн адам бар, эмоция калтырган адам бар, билип айткан бар, билбей айтканы бар. Ошондуктан ар бир мусулман кандайдыр бир маселе мамлекеттик деңгээлде көтөрүлгөн болсо, ошого баягы кызууландуулукка же болбосо шашуу менен тактабастан, билбестен эле айтып, өз пикирин, оюн же билдирүү дагы туура эмес да. Адам баласы өз оюн же пикирин билдирүү алдында сөзсүз түрдө ошол нерсени тактап, андан кийин такыбачылык менен билдиргенге аракет кылыш керек. Мына ушул баягы сунуш киргенден кийин, талкууга салынгандан кийин кээ бир талкууларына күбө болуп ошолордун комментарийлерин көрүп калдым. Кээ бирөөсү аябай ачуулук менен жаман сөздөрдү айтып, мамлекетке тил тийгизип, агрессивный болуп, экстремисттик көздү карашка чакыргандар дагы болуп атты. Жана ошондой эле кээ бирөөсү туура эмес түшүнүп алып дагы баягы
чыккан сунушту башка бир негизи менен, башка бир себеп менен чечмелеп, хижабты тыйганатыптыр, же болбосо жалпы эле дааватты тыйганатыптыр деп ушундай туура эмес ой пикирлерди тараткан адамдар да болду да. Бул да таптакыр туура эмес. Ошондуктан адам баласы бир сөзгө өзүнүн оюн пикирин билдирede сөзсүз түрдө аныктап тактап алып туруп, андан кийин ошол ишке киришке, болбосо мунун баары өкүнүчкө алып келип калат. Эгерде кандайдыр бир ошо сунуш берип аткан тараптан бир динге каршы мыйзамдар болуп калган болсо, туура эмес мыйзамдар болуп калган болсо, алар айтып атат да, сунуш пикириңерди айткыла деп. Аны баягы сөгүп жамандап, динге каршы болгон алдыңар, же капырларды тоорап атасыңар, динди тыйганатасыңар деп кызуугандуулук калтырбастан өзүнүн ой пикирин далил негизинде түшүндүрүп айтып койсо эле жетиштүү. Эң негизгиси адам баласына баягы акыйкат, чындык жетиш керек. Жаңылбаган адам болбойт. Баардык адам жаңылат. Мейли башчы болобу же баш ийген адам болобу, ката кетирет. Мусулманчылыктын эң жакшы жери бул ошо жамандыкты көрсөк биз жакшы жол менен кайтарып, колубуздан келген насаатыбызды айтып коюш керек. Жанагынтип кызуугандуулукка алдырып, ыз салгандын таптакыр кереги жок. Биринчи маселебиз мына ошо неме жөнүндө болсун, паранжа же никап жөнүндө. Кыргызда баранжа деп коет, билесиздер, аны ошо баягы аял киши жүзүн, бетин жаап, жүрүүсүн ошо паранжа кийди, же болбосо жүзүн жапкан материалды ошо паранжа деп коебуз. Арабча никап деп коет. Аял киши ошол бетин жаап жүрүү. Бул маселе ислам китептеринде, диний китептерде кенен жазылган. Бул баягы диндеги жаңылык нерсе эмес. Аял киши хижабын кийип толугу менен жана ошол менен биргеликте бетин жаап жүрүүсү бул ошо динибиз, ислам дини келгенден баштап эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын заманында болгон нерсе. Анан дагы ушул кыямат күнүнө чейин боло турган нерсе да. Мындайча айтканда, бул биздин шариятыбызда аныкталган нерсе да. Муну эч ким четке кага албайт. Ошондуктан мусулмандардын арасында ушул никап же болбосо паранжа, аял киши өзүнүн жүзүн жаап жүрүүсү жакшы, мустахап, сооптуу амал экенинде эч бир талаш жок. Муну баардык аалымдар китептеринде айтып кеткен. Муну эч ким четке кага албайт. Эгерде динди, чын эле ислам дининде ушундай нерсе барбы деп аныктайм деген, билем деген адам үчүн булар ачык айкын эле жазылып турат. Аллах субхана таала мына Куранда айтып атат пайгамбарыбызга: Я айюхан наби кулли азважика ва банатика ва нисаил муъминина юднина алейхинна мин жалабибихин. О пайгамбар, айткын сен өз жубайларыңа жана кыздарыңа жана жалпы момундардын аялдарына айткын, алар ошоно башынан ылдый кийим менен өздөрүнүн денелерин толук жапсын деген аят бар. Бул ошо хижабка анык далил. Жана ошо менен биргеликте дагы кээ бир алымдар, ошолордун сап башында турган Ибн Аббас деген сахаба, ушул сахабанын тафсири мына Табари тафсиринде, Ибн Касир Багавин тафсирлеринде келет. Ошо Аллах субхана таала мына момун аялдарды ошо төбө үстүнөн ылдый толук денесин кийим менен жабууга буйруп атат. Анан ошонун ичинде ошо Ибн Аббас түшүндүргөндө дагы бул ошол аял киши жүзүн жабыш керек. Бир гана бир эле көзү ачык болуш керек деп ушундай тафсирлеген да. Демек бул динде бар нерсе. Болгону ошо шариятта ахлу сунна аалымдардын ичинде ошо аял киши жүзүн жаап жүрүүсү бул милдет, парыз болуп саналабы же мустахап, жакшы амалбы деген гана талаш тартыш маселе бар. Бирок баары тең ал ушу динде, шариятта бар экенин колдошот, четке кагышпайт. Бирок ошол парызбы, милдетпи деген талаш маселе да. Мен бул жерде кайсынысы туура же туура эмес деген маселени азыр талкуулабайм. Бул жерде ушул паранжанын же никаптын шариятта бар экенин айтуу максатында гана айтып атабыз да. Бул динибиздеги келген нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жубайлары, кыздары дагы
жалпы сахабалардын аялдары ошол хижаб парыз болгондон баштап ошол нерсени кийишкен, беттерин жаап жүрүшкөн. Мисалы Бухари Муслимде келген Айша энебиздин узун хадиси бар да, узун хадис. Ошондо келет пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бирге казатка барып, анан ошол жерден кайтып келаткан жерде бир жерге сахабалар пайгамбарыбыз болуп токтошот да. Анан Айша энебиз баягы өз муктаждыгын аткарам деп баягы токтоп жүрган кербенен алысыраак барып, анан кайра келгенде моюндагы таганып жүргөн шурусун жоготуп алат да. Анан ошону издеп келейин деп кетип, анан кечке издеп кайра келсе, баягы кербен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен чогуу келаткан аскерлери, мусулмандар кетип калышкан болот ал жерде. Анткени арабтарда мындай да, мисалы аял кишини баягы төбөнүн үстүнө бир жай даярдап, анан ичинде аял киши отурат, мындай жабык болот да. Мында сыртынан карасаң аял киши көрүнбөйт. Ошондойго отуруп келаткан болот. Анан ичинде экен деп эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошонун ичинде отурат экен деп эле өзүнүн жора жолдоштор сахабалар алып кетип калышат. Анан келсе эле Айша энебиз келсе эле жок, бала кетип калган болот. Анан мени эстеп кайра кайтып келишет деп, анан ошол жерде Айша энебиз күтүп отуруп, анан уктап кетет да. Уктап кеткенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дайыма ошо казаттан келатканда арт жакка кээ бир сахабаларын калтырып койгон, ошо артта кишип калбасын, арттан сен акмалап карап жүр деп. Анан ошо бир сахаба Софван ибн Муаттил деген ошо сахаба арт жактан карап келаткан болот. Анан келатса эле бир баягы киши уктап жатканын көрөт да. Анан баягы жанына келсе эле Айша энебиз. Айша энебизди баягы тааныйт. Ошондо эч бир сөз сүйлөбөстөн Аллах субхана тааланын зикир кылганда Айша энебиз ойгонуп кетет. Анан Айша энебиз ошол жерден тигини көрөр замат мен бетимди жаптым дейт да. Мына ошол жерин айтайын деп атам да, көрүңүздөрбү Айша энебиз. Анан ошентип мага эч бир сөз сүйлөбөстөн мени анан Мадинага төбөмө отургузуп жеткирип койду дейт. Мына бул жерде карабайсызбы, Айша энебиз ошо айтып атат да, баягы хижаб кандай хижаб кийип жүргөнүн баяндап атат. Ошондой эле Бухари Муслимде дагы ошо Айша энебиз риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жубайы биздин энебиз Сауда деген энебиз болгон. Ал ошол хижаб парыз болгондон кийин кийинип алып немеге чыгат да, сыртка чыгат, өзүнүн баягы муктаждыгын аткарайын деп жумушу менен. Анан Айша энебиз айткандай, мындай дене мүчөсү чоң олбурлуу таанымал аял болгон экен да. Анан аны Умар разияллаху анху көрүп калат дагы, баягы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялдары мынтип көчөдө баягы жүрө бербеш керек деп, анан ошо Сауда энебизге кайтара неметет да, айтат, кайрылат да алыстан. О Сауда, мен сени тааныдым. Мен билбейт деп ойлобойм, сени таанып калдым. Сен мындай кылбай, мындай чыкпай жүр дегендей кылып, баягы ишарат кылат да. Болбосо Сауда энебиздин бети жабык болгон ал жердечи, чыгып жүргөн. Бирок баягы өзүнүн баягы денеси чоң болуп түзүлүшүнөн эле муурун баягы хижабка чейин көргөн да, таанып калат. Анан Сауда энебиз немеге келип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтат да, мен ушинтип чыксам, Умар ушундай деп айтты, мен муктаждык менен чыктым деген да. Анан ошол учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга вахий келет дагы, анан Аллах субхана уруксат берилет, эгерде кандайдыр муктаждыгыңар болсо, чыксаңар болот деп хижаб кийип алды. Ошо бул жерде эмне ошо Сауда энебиз бетин жаап жүргөнү анык болуп атат. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муслим жана башка хадис блоктарында келет. Жана ажыга барган, ихрамга кирген аял киши баягы кылбай турган, тыйыла турган нерселердин бири бул бетин жаппаш керек да. Анан ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аял киши кандай кийинет деген, аял киши эки колуна перчатка кийбейт жана бетин жаппайт деген да. Бул жана ажылы учурунда, ихрамга киргенде ниет кылып ихрам, ошону айтат да. Анан Ибн Теймия рахималлах айтууда, демек көрүң, бул сахабаларда беттерин жаап жүрүү, көрсөтпөй жүрүү бул белгилүү нерсе болгон. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ажыга барганда ушундай кылбагыла деп айтып атат дейт да. Мына байкадыңыздарбы, мына ошондо окшогон көптөгөн хадистер бар. Ушунун баарында тең аныкталып келген бул диндеги бар нерсе. Ошондуктан хижабты тыйып, же болбосо ошого штраф салып, ушундай мыйзамдар чыгарып, бул такыр туура эмес, динибизге туура эмес келип калат. Жана ошондой эле биздин баш мыйзамда жазылгандай адамдын дин кармануу эркиндигине ачыктан айкын каршы келет да. Анткени муну кийип жүргөн, хижабты кийип жүргөн жана жүзүн жаап жүргөн
эже карындаштар муну динден деп билип атат. Ошон үчүн Аллах субхана таалага жагымдуу иш кылып атабыз, карманып атат. Эгерде кандайдыр бир мыйзам келип аны чектеп, ошого штраф салган болсо, албетте алардын карманган динине чоң ыңгайсыздыкты жаратып, баягы каршылыкты көрсөткөн болот. Ошондуктан мындай мыйзамдардын киришин албетте колдобойбуз. Аллах субхана таала ошо бийлик башчыларыбызга ийгилик берип, ошондой мыйзамды кабыл албаганын Алла тааладан суранабыз. Анан бул жерде ошо айтып коючу нерсе, балким билдиришкендир, мисалы муфтият тарапча билдирген жокмун, менин илимим жок. Бул Ханафи мазхабында мына жалпы жонунан ошо аял киши жүзүн жаап жүрүү, никап тагынуу бул жалпы жонунан мустахаб, сүннөт да, милдет эмес. Бирок ошо Ханафинин бир топ алымдары ошол китептеринде ошо кийинки замандарда момундай коркунуч тарап, бузукулук тарап, күнөө иштер тараган себептен атайын китептеринде жаш аял киши бетин жаап жүрүш керек деп фатва беришкен да. Бул китептеринде тең жазылган. Беттерин жаап жүрүү, никап тагынып паранжа кийүү бул важип дешкен. Неге? Анткени азыркы заманда фитна, баягы күнөө иштер тарап турган убагы, ошондуктан аял кишиге бирөө баягы жаман көз менен карабасын, бир жамандык болуп кетишине себеп болбосун деп, ошол жаш аялдар, аял киши, кыз келиндер таган жүрүүсү милдет деп айтышкан да. Бул демек Ханафи мазхабында бар. Бул белгилүү нерсе. Хамбали мазхабында белгилүү, бул важип болуп саналат. Шафиинин туурара ой пикири ал да важип. Малики менен Ханафи мазхабында бул мустахаб, бирок жанагындай Малики мазхабынан дагы ошо кийинки келген алымдар айткандар бар да. Бул ошондой фитна учурунда, күнөө тараган учурда аял киши бетин жаап жүрүсү милдет деген. Демек көрүңүздөр, бул динде бар. Демек ушундай учурда эгерде баягы кандайдыр бир сурам жолоо келген болсо, муфтиятка, эмнеге муфтият деген азыр ушу мамлекет менен түзмө түз иштетип аткан диний уюм да мусулмандардын атынан. Ошолор ушундай нерсени ачык баяндап бериш керек. Бул биздин динибизде бар нерсе. Ханафи мазхабында негизги өкүм бул сүннөт деп саналат, бирок ушундай учурда бузукулук тараган, күнөө болгон учурда кийүү милдет деп айтышат алымдар деп. Эми элестетип көрүңүздөр, ошол кездеги алымдарда канча кылым мурун ошол кезде ошо аялдардын бетин жаап жүрүү милдет деп калган болсо, биздин заманда эмне деп айтабыз? Азыркы убакта дин аз болгон замакта элдер динин түшүнбөгөн баягы бузукулук күнөө иштер тараган учурда милдет болуу бекем дейт да. Ошондуктан мына ушундай маселени билип алалы деп сиздерге айтып кайрылып атам. Анан эми ушундай кадамдарга баруу, ушундай мыйзамдарды киргизүү ар кандай себептер менен болуп калышы ыктымал да. Мисалы динде деп билип кылыш ыктымал же билбей кылыш ыктымал. Билбей кылган болсо, акырын жанакындай жакшынакай жол менен түшүндүрүп айтып коебуз. Эгерде динде бар экенин билсе деле, бирок ар кандай бир учурлар болуп атат, ушундай тыйбасак, баягы мамлекетке, элге, жерге бир коопсуздук жаралып атат деп, ушундай нерселерди айтыш ыктымал да. Мисалы эми Аллах алам кандай себептерин айтат. Мисалы, ошо жүзүн жаап алышып кылмыш кылган адамдар болуп атат, катталып атат дейиш ыктымал да. Мисалы, жанагындай бузукулукту тараткан, наркотиканы тараткан адамдар беттерин жаап алып, арга жерге коюп алып, өздөрүнүн жүзүн таанытпаганга аракет кылып, жаман бузукулук иштерди кылып атат деп айтыш ыктымал да. Албетте ушундай нерсе деле болуп калышы ыктымал, бирок кандайдыр бир коомдун бир аз гана бир бөлүгү болуп саналган кылмышкерлердин айынан жалпы исламда келген динде бар нерсени тыйып салган да туура эмес. Анткени ошол адамдар менен күрөшөм деп атып, бер жеки диндин кармаган аял затына оорчулук келип калат. Ал өзүнүн карманган дини аркылуу кысым көрүп калып атат. Бул такыр туура эмес. Мисалы, ошо бетин жаап алып наркотиканы тараткан бир адамдар бар деп коелу, туурабы? Ошондой эле мисалы, мына биздин мамлекет альхамдулилля президент баштап жанагындай каракчылар менен, каралар менен, рекеттер менен күрөшүп атат, туурабы? Алардын
өздөрүнө жараша жазаларын берип, алхамдулилля бир топ иретке келип калды биздин мамлекетибиз. Эми ошолордун арасында балким көпчүлүк эле деп ойлойм, мен билбейм. Жоксу көпчүлүк болбосо дагы бир тобу спорт менен машыккандар, туурабы? Айрыкча баягы мурун бир 15-20 жыл мурун ошо спорт менен көп машыккан адамдардын ошондой жолго агылышы аябай көп кездешкен да. Муну белгилөө бар. Спорттун кандай түрүн. Эми ошентип, демек ушундай жанагы ОПГлардын мүчөлөрүнүн ичинен спортко катышкандар көп экен, спортсмендер экен. Булар ошо спорттук машыгууларын же болбосо күчтөрүн ошо жаман жакка жумшайт экен булар. Булар ошону аркылуу элдеги үскөмдүк кылып, каракылчылык кылып, элди тонойт экен. Анда спортту жабыш керек десек туура эмес да, туурабы? Ошондой эле сыяктуу да. Ал бир канча бир аз болгон бөлүк бир кылмышкерлерге өчөшүп, анан жалпы элге керек болгон спортту биз жалпы эле тыйып салган болсок, анда адам баласы ошо жашап аткан коом зыян тартып калышы ыктымал. Ошондой эле мисалы мамлекеттин уруксаты менен аңчылык кылган, куралды уруксаты менен алып аңчылык кылгандар бар да. Ошолордун арасынан эле ошо курал менен киши өлтүрүп койгондор бар. Же болбосо мамлекет тыйып салган сезон менен аткыла деген жаныбарларга ок чыгарып койгондар бар. Булар ушинтип атат. Булар туура эмес пайдаланып атат деп алардын баарын куралын жыйнап алып, же болбосо курал берүү законун жок кылып салалы десек да туура эмес болуп калат. Анткени адам баласына, мал мүлккө зыян бере турган жаныбарлар бар. Аларды дагы тескеп, санын азайтып, ошо баланс менен табиятты коргоп туруш керек да. Мына көрүңүздөрбү? Ошентип адамдар бир кандайдыр бир туура нерсени алып алышып ошол аркылуу кылмыш кылган болсо, аны таптакыр тыйып салып, анан ошолордун аркылуу башкаларга зыян келтирген туура эмес. Ошондуктан алар менен күрөшүү, наркотика жана аларды саткан, тараткан же пайдалангандар менен күрөшүүнүн жолдору толтура. Алар менен баягы биздин мамлекет же башка мамлекеттерде эле тажрыйба алып калса керек. Ошолор менен күрөшсө болот. Мисалы дүйнөдө эң көп наркотика тараган жер мына Америка. Аякта деле ал жерде никапка тыюу салбай эле күрөшүү уланып атат. Бул биринчиден. Экинчиден, дагы бир ушундай себеп болуп калышы ыктымал. Мисалы, жанагындай ушул азыркы заманда экстремизм, терроризмге берилип кетип, анан ошолор кошулуп кеткен аял заттары катталып атат. Мына баарыбызга белгилүү болгондой, мына Сирия башаламандыгы башталганда жана такфиризм менен же болбосо экстремизм, терроризм менен ооруган же болбосо ошолорго таасирленип калган бир топ кыргызстандыктар чыгып кеткен Сирияга. Анан алар менен кошо кээ бирөөсүнүн аялдары да кеткен экен. Анан ошолорду мына кийин күбөлөр тияктан түрмөгө түшүп же жок болгондон кийин биздин мамлекетибиз ошо өз жарандарын таштабастан бир топ аялдарды алып келди да бияка. Өзүңүздөр деле билсеңиздер керек. Аларды алып келип, булар жайгаштырып, шарт түзүп, оңоп түздөгөнгө аракет кылды. Анан ошондой аялдар катталып атат. Ошо алардын көпчүлүгү ушундай никап кийип жүрөт экен. Анан биз кооптонуп атабыз деп да айтышы ыктымал да. Ушундай сунуштар киргизген. Бул дагы менимче такыр туура эмес. Эмне себептен? Анткени алар менен күрөшүүнүн жолдору кенен. Эң биринчиден аларга деген жакшы таалим тарбия бериш керек. Жалпы эле мусулмандарга ошо таза ислам жөнүндө жакшы таалим тарбияны бериш керек. Кайсы убакыттан баштап? Керек болсо мына бала бакчадан баштап бериш керек, мектептен баштап бериш керек, университеттен бериш керек. Мечиттерде, башка жайларда байма-бай ушул экстремизмге жана терроризмге алып бара турган жолдорду аныктап, себептерди аныктап, ошолор жөнүндө түшүнүк бериш керек. Тилекке каршы биз мисалы мектептен же университеттен андай нерсени көрбөйбүз да. Анан албетте баягы динге суусап турган, динди түшүнбөгөн адамдар, азыркы заманда интернет заман, интернетке кирип басса эле ар кандай түрлүү маалыматтарга жолугат, түрлүү чакыруучуларга жолугат. Анан ошолордун бирөөсүнө илинип, дини ушу турбайбы деп адашып кетип атат. Ошондуктан буларды түпкүрүгүнө, өзөгүнөн карап, анан ошактан дарылаш керек, ошентип оңдош керек. Бул бир жол. Ошо диний сабактарды киргизип, атайын мамлекеттин программасы болуп, ошо таза исламды элге жеткирсек эле жанагындай адашуулардан
терроризмден, экстремисттен элдер өздөрү түшүнүп, илим аркылуу билип калышат. Бул биринчиден. Дагы экинчиден ошентип эл жерине ошо баягы туура эмес жолго түшүп кайтып келгендерди баштан баштап окутуш керек, түшүндүрүш керек. Ошо окутуп аткан адамдардын дагы илимий деңгээлин аныктап, кандай жол менен оруктуп атат, кандай жол менен окутуп атышат, кантип аныктап атышат, ошолорго таалим берип атабы деп ошо адам тандаганда дагы бул тандоо дагы бул негизги маселе да. Аларды жөн эле таштап койгон болсок, алар баягы ой пикирлеринен кайтпай калышы ыктымал. Ошондуктан мына Сауд Арабияда ошол экстремизм, терроризм менен күрөшкөн эң чоң мамлекеттердин бири да, балким алдыңкы мамлекеттердин бири болушу ыктымал. Мына ошол жерде атайын ошол жанагы насаат берүүчү комиссия бар да. Ушундай терроризм менен кармалган, экстремизм менен кармалган адамдарга кадимкидей эле билимдүү чоң шейхтер келип, алар менен маек кылат, сүйлөшөт. Сен эмнеге ушул жолго бардың мисалы? Эмне себептен? Сенин кандай арыз муунуң бар? Ошону айт. Эмнеге таяндың? Эмне нерсе сени адашууга чакырды деп, анан алардын ойлорунда, пикирлеринде башында көп жанагындай күмөндүү шубхаттар толтурат да. Анан ошонун баарын чыгарат, айтат. Анан ошонун баарын илим негизинде талдап, мына могул жериң туура эмес, могул аятты сен туура эмес түшүнүп атасың, бул хадисти туура эмес түшүнүп атасың, бул аятты, хадисти мына сахабалар, табииндер, алдыңкы салафы солихиндер, ислам аалымдары, ахлу сунна аалымдары момундай түшүнгөн. Мына бул эгер жихад маселеси жөнүндө ооруп аткан болсом, жихад маселесинин түпкүлүгү момундай. Бул мусулман башчысынын акысынан болот, ошол баштап барат деп, мына ошого окшогон маселелерди түшүндүрүп атып, алардын көпчүлүгүн кайтарышкан да. Мына Ибн Аббас деле, Ибн Аббас сахаба, Али разияллаху анху убагында Хавариш деген жана мусулмандардын башчыларына каршы чыгып, чоң күнөөгө айыптап, Алини жана анын тарапташ сахаба жана башка адамдарды кафирликка чыгарган, адашкан эң биринчи фирка Хавариштер, харижиттер деп коебуз. Ошолорду Ибн Аббас алар менен сүйлөшүп атып, алардын топтолуп турган жеринен 3/1 кайтарып алган да. Көрүңүздөр, бул 3/1 деле бир топ да. Мисалы 6000 болсо, 6000ден 2000 да. Ошол кишилерди мына ошолордун түшүнбөгөн күмөндүү түшүнүктөрүн илимий негизде түшүндүрүп аларды кайтарып койгон да. Ошондой жанагы экстремизм менен ооругандар менен ошондой күрөшүбүз керек. Аларга деген жакшы шарт түзүп, алар менен дискуссия кылып, маек кылып чыгарыш керек. Ага деген мына ошо татыктуу адамдарда тандаш дагы бир чоң маселе да. Ошондой адамдар. Мисалы көбүнчө ошо экстремизм, терроризм менен ооругандар, мисалы бир сокур ээрчиген адамдарды укпайт ал. Бирөө келиптир, мен биздики эле туура, биздин устаздарды ук, анан биздин мазхабтан чыкпа, анан мындай дегенсен укпайт алар. Аларга Куран, сүннөттүн негизинде алдыңкы сахаба табииндердин фатваларын алып келип, Куран, сүннөттү ошолордун түшүнүгү менен чечмелеп берсең, анан угуш ыктымал да. Мына ушундай шарттарды түзүп, мына ошентип күрөшсөк, алардын бир тобун кайтарып алабыз да. Эгерде аларга ушундай түшүнүктөр бербей, балким тескерисине жанагындай диндин кээ бир маселелерине каршы келген мыйзамдар чыгып калган болсо, менимче ушундай мыйзамдар, мисалы никапты тыюу, паранжаны тыюу деген маселелер, булардын экстремисттик көз карашын огош бетер күчөтөт да. Анткени жана башында айтып кетпедимби, паранжа тагынууну кээ бир алымдар парыз деп айтат. Эгерде ошол алымдарга таянып, анан парыз деп билип жүргөн аял заты болсо, анан бирөөгө ошо парызын аткарып атса, ага штраф салып, аны кыйынчылык көрсөткөн болсо, нааразы болот да. Анан ошонун аркасынан мына азыркы заманда ошо экстремизм, терроризм күчөп, ошо менен күрөшүп аткан учурда мамлекет да күрөшүп атат, ахлу сунна аалымдары дагы, анан ошолордун таалим алып кеткен илим талапчылары дагы күрөшүп атат. Баарыбыз күрөшүбүз керек. Экстремизм, терроризм деген исламда жок, бул арам болуп салган нерсе да. Анан бул жерден алар менен күрөшүп кыйынчылык болуп атса, дагы кошумча алардын баягы кыжырына тие турган ушундай мыйзамдар кирип калган болсо, алардыкы огош бетер күчөйт да. Ошондуктан бул этияттык менен карала турган, шашылбай, мындай эбай бышыктап баардык тарабынан эсептеше турган мыйзам да. Ошондуктан менимче биздин президент, Аллах субхана тааала ийгилик берсин, ушуну сезип кайрадан карап чыккыла деп ошондо тапшырма берсе керек да. Антпесе бул жашообузга коркунуч келип турган убакта аларды огош бетер күчөтүп, экстремизм, терроризмге кайра түртүп коюшу ыктымал да. Мына ошо кээ бир комментарийлерди окудум, ошо аябай агрессивный айткан немелер бар экен да, булар. Мына силер тогут болдуңар, кафырларды туурадыңар, кафырлардын буйругун аткарып атасыңар, мындай болуп атасыңар, тигиндей болуп атасыңар деп
жаман комментарий жазгандар бар экен да. Ошондуктан ошонун баарын эске алып, эгерде мамлекеттин коопсуздугун азыркы учурда да келечекте дагы ойлой турган болсок, баягы динде аныкталган мусулмандардын арасында талаш жок болгон диний өкүмдөрдү тыйып же аларга баягы оорчулук келтирген такыр туура эмес. Ошондуктан ушундай маселелерди биз байкап жүрүшүбүз керек. Андан кийин дагы айта турган маселе, дагы бир себеп боло турган нерсе бул улутчулдук да. Мына көрүп атасыздар, ушул азыркы убакка чейин адамдар аял заты паранжа тагынып никап кийсе, бул баягы мыйзамда тыюу салынбайт, өзүнүн эрки да. Бирок ушул убакка чейин эле улутчулдар, ошолордун сап башында турган баягы теңиризмге чакырган, же жокто арбактарга, шаманизмге чакырган адамдар ошол ким мусулманчылыкты кармап никап жүзүн жаап жүргөн болсо, аябай жаман көрүшөт да. Анан ошону кээ бирөөсү ошо улутчулдук кылып, бул кыргыздар мындай кийген эмес, кыргыздар салган эмес, кыргыздар мындай болгон эмес деп, ушуну сап кылып кармап алышат. Болбосо эң өкүнүчтүүсү, ошентип сүйлөп аткан адамдардын өзүндө кыргыздын негизги үрп адаты, нарк насилин таба албайсың да. Ошентип айтып аткан мейли эркек болобу, аял болобу, өзү качантан эле Европанын же батыштын маданиятын сиңирип алып, ошон жолдо жашап аткан өзү сезбей жүрөт. Чачын саксайтып алып, жоолук салынбай эркектер менен кошо жарышып жүргөн аялдар деле ошо никапка асылып сүйлөп калганда күлөсүң да. Же көрүңүздөр беле, бир ишканасына же жумушка барганда, кой биздин ата бабабыз узун кийген экен, дене мүчөсүн көрсөткөн эмес экен, чачын көрсөтпөй жүргөн экен деп элечек кийип алып, же болбосо ошого окшогон кийимдерди барып кийип алып, мамлекеттик жумуштарга, кызматтарга барып иштеп жүргөн адамды көрүңүздөрбү аял затынан? Көрбөйсүз. Той топур бир маареке саарекелер деле ошону кийип чыгып койбосо, ал бул практика жүзүндө жашоосуна мындай нерсени чыгарып коюшкан. Мына канча деген адамдар биздин эле илгерки ата бабанын кийимдерин кийбей эле жүрбөйбүзбү? Кийгенибиз костюм, галстук, көчөдө шортик, ошентип эле жүрбөйбү? Чолок шумдарды кийип алып эле. Канча деген кыз келиндер анча-мынча кыргыздын кийими эмес, керек болсо баягы ич көйнөккө окшогон кийимдерди кийип алып, шорттен кыска, майкадай болгон нерселерин дененин мүчөсүн толук көрсөтүп алып жүрбөйбү? Аларга сөз тигишпейт, анткени алар салт деп айтпайт. Бул жерде баягы исламга каршы келген эле улутчулдар эле ушул маселени көтөрө берет да. Кыргызда мындай болгон эмес деп. Анан жанагындай маселелерди айтып, бул маселе мындай болуп атпайбы? Анда бул адамдар мындай кийип жүрөт, өзүң мындай кийип жүрсөң, эми заман башка болуп калбадыбы? Азыркы заман башка өнүгүп болуп атат, алдыга жылып атат, эми анча-мынчаларды биз карабайбыз деп. Анда өзүңө келгенде эле заман башка болуп сен өзгөртсөң болот. Анан мусулманчылыкка келгенде эле алар эмне ата тиги кыргыздын мурунку салттарына кайтыш керекпи? Көрүңүздөр булардын таразасын. Өздөрүнүкү менен эсептешпейт, ана хижап кийип же жүзүн жаап жүргөн болсо, алар тигини карманыш керек да. Бул жөн эле улутчулдуктун эле бир көрүнүшү. Же аял заты никап кийип же хижап кийсе эле эмне кыргыздын салтын кармабай калабы? Кыргыздын салтын толтура деген исламга туура келген салттар бар. Бирок биз эч качан салтты ислам дининен өйдө койбошубуз керек. Ислам дини ошо салтты ирээтке салат. Ошону көзөмөлөйт. Элге зыяндуу, Алла Тааланын баягы өкүмдөрүнө, динине каршы болгон салттар бул динде четке какылат. Ислам дини келгенде деле арабтардын баардык салттарын четке кагып салган эмес, ошо динге карама-каршы болгон, туура эмес болгон, элге зыян келтирген, элдин маданиятына, элдин жашоосуна зыян келтирген ошо салттарды тыйып, жакшыларын калтырган. Мына бизде деген тойго байланыштуу, кыз узатууга, кыз берүүгө, кыз алууга, тойлорду өткөрүүгө окшогон канча деген салттар бар. Аны ислам баарын тыйган жок да. Ошолордун реттеп карама-каршы келгендерин гана тыйып атат. Мисалы кыргыздын салты боюнча билесиздер баарыңыздар эле. Азыркы заман жакын эле 5-6 жылга чейин эле уланып келди. Кыз ала качуу деген салт болбойт. Илгертен бери эле. Канча деген ата бабаларыбыз ала качуу эле үйлөнүп келген, андай үй-бүлөлөр толтура да. Бирок азыр эмне? Азыр мыйзам боюнча тыюу салынган азыр. Ким азыр ала качып келген болсо, жоопко тартылып соттолуп кетет.
Анан ошондой улуучулар айтасың, эмне бул салт эмне болуп калды анда? Илгерки ата бабабыз бар кылмышкер болуп келгенби? Жок, эми ал заман өзгөрдү да, ушундай болуп калды да, азыр адам укугу деген жакшы корголду, эми ушундай болуп атат. Ошондуктан биз муну тыйышыбыз керек, мындай тигиндей депчи. Болбосо илгертеден эле канча деген аял заты тааныбаган бирөө эле ала качып келсе, ошо ыйлап сыктап эле отуруп калып эле бала чак болуп келди да, туурабы? Албетте ислам муну колдобойт, туура. Жөн эле бирөөнү ала качып келип мажбурлоо турушка туура эмес да. Мыйзам да колдобойт эт, бирок биздин салтта болуп келген. Демек мыйзамдагы ислам дини ушуну иретке салып атат. Могу салт жарабайт. Бул туура эмес, бул адам укугуна кол салып атат деп. Туурабы? Аны колдоп атышат да. Бул жерге келгенде салтты кармагандар, эч бир ылгабай туруп кармагандар кандай жооп берет мисалы? Дагы кошумча илгери мына бир аял кишинин, үй бүлөлүү аял кишинин күйөөсү өтүп кеткен болсо, ыйлаганда кадимкидей чачын жайып алып, бетин тытып ыйлатчу да. Ошентип салт ошондой ыйлатчу аны. Антпесе бул күйөөсүнө жакшы аза күтпөй койду деп жаман көрчү да. Азыр ошентирип көрөлүчү бир аялды. Кандай акыбалда болор экенбиз да. Бул салт эмне болуп калды анда? Жана ошондой эле ошол эле күйөөсү өтүп кеткен аял кишини ошол кайын журту мунун баласы болуп калды, биздин балабыз мунун колунда болуп калды, муну колдон чыгарбайлы деп туруп эле мажбурлап туруп эле кайнисине же кайнагасы болсо ошого мажбурлап эле нике кыйдырып койчу. Мына ушундайларды да кездешкен да. Шариятта мажбурлаган болбойт да. Ооба, шариятта уруксат берет, эгерде өзүнүн эрки менен жана күйөөсү өтүп кеткенден кийин 4 ай 10 күн идда кармап, анан ата энесинин уруксаты менен анан кааласа, нике кыйса боло берет. Бирок жанагы мажбурлап кыйып койгон туура эмес да. Бул нерсе болуп келген да, көп мына. Мен деле ушуну мына бала кезимде азыркка чейин билем да, ошентип үйлөнгөн кээ бир үй-бүлөлөрдү. Азыр ошондой кылсак, ал уже биздин баягы адамдын укугуна кол салуу болуп саналат. Алдында салт каяка кетти. Мына ошого окшогон мына салттарды мыйзамдагы, шариаттагы иреттеп ордуна салып берген да. Анан жөн эле адам баласынын өзүнө жакпай калса, диндин бир кандайдыр бир жөрөлгөс өкүмү, анан ошону салтка шылтап туруп, анан кыргыз кылган эмес, анан кыргыз мындай кылган эмес деп айтпаш керек да. Бул жөн эле баягы элдердин ой пикирин динге каршы улутчулдук жол менен буруу болуп саналат да. Анткени байкасаңыздар, көп адамдар, бардык эле адамдар туулган жерин, өзүнүн элин жакшы көрөт да. Бул ошол нерсеге тартып турат. Анан ушул баягы биздин улут мындай кыйналып атат, биздин улуттун үрп адатына, маданиятына кол тийип атат. Ошон үчүн биз кыргыз бойдон калышыбыз керек, сакташыбыз керек десе, бардык элдер ойгонот да. Көрүңүздөрбү, ушундай айлакер адамдар ошондор пайдаланып туруп, анан өзүнө жакпаган диндеги өкүмдөргө ошентип элди бургусу келет да. Болбосо өзү салт сананы чактан эле канча жыл мурун эле таштап койгон да, карманбайт дагы. Динге келгенде эле ошону карама каршы колдошот да. Болбосо биздин салттарды таштап кармаган канча деген жарандарыбыз жүрөт. Кыргыз экенин унутуп калган, керек болсо телин сүйлөй албай калгандар толтура жүрүп атпайбы. Ошондуктан ушундай айлакерлик менен куулук менен динге каршы кылган, улутчулдук менен динге каршы чыккан адамдардан сактанышыбыз керек да. Абайлашыбыз керек. Мына ушундай түшүнүктүү болсок, адам баласы элдерге ушу жөнөкөй кылып түшүндүргөнгө аракет кылсак, элдердин ой пикири оңолуп, туура көз карашта карап калышат да. Эмне себептен айтып атам? Мына ушул улутчулдуктун себебинен кээ бир эле ошо намаз окуган, динди кармаган адамдар дагы жана улутчулдардын сөзүнө таасирленгендер бар да. Чын эле эмне никап кийбей эле кой, тагынбай эле койбойбу, мындай эле жүрө бербейби, мындай эле жол салса деле болот да. Намазын окуй бер да, аны эч неме болот. Ушинтип айткандар бар да. Көрдүңбү, ал кишинин кемчилиги ошо диний ана сабаты жок да. Окуган эмес, динде маалымат аз. Ошон үчүн жанагыларга берилип ишенип кетип атат. Албетте алардын үзүрү бар ошону билбегендиги үчүн. Бирок ошол адамдарга биз жеткирип түшүндүрүп беришибиз керек да, жакындарыбызга айтып. Бирок жанагындай башында эскерткендей, жанагындай экстремисттик көз караш менен эмес, агрессивный болбостон, кызыккандыкка алдырбастан, кадимкидей эле жакшы сөз менен, маек менен, жакшы даават менен түшүндүрүп коюшубуз керек. Анан альхамдулилля элдин арасында ушундай түшүнүктөр тарай өргөнсө, бул нерсе динде бар турбайбы? Мен билбесем дагы, мен кылбасам дагы динде бар экен да. Балким мусулмандардын көпчүлүгү ошо диний сабат аз болгондуктан ошо кылышпай жүргөн турбайбы? Кой, мен өзүм кылбасам дагы
буга унчукпайын, анын өзүнүн эрки бар. Жүзүн жаап жүргөн аялдын дагы. Балким ал аял заты ошо сооп табам деп жүрөт. Же болбосо ошонун ичинде эле парыз деп билип жүрөт. Кой анын да оюн сыйлайын деп анан адамдар жакшынакай көз караш менен карап калат да. Ошондуктан ушундай нерселерди элдерге жакшылап түшүндүрүп, жалпы эле диндин өкүмдөрүн элдер билбей калган өкүмдөрдү көп да ушундай нерселерди жакшылап айтып түшүндүрүп жүрүшүбүз керек да. Алла тааладан ийгилик сурап. Мына ушул маселеге боюнча кыскача ушуну айтайын дедим. Аллах субхана таала ийгилик берсин, мамлекетибизге тынчтык берсин, мусулмандардын арасында ынтымак берип, ар кандай башаламандыктан, ызы-чуудан, төңкөрүштүктөн, уруштан, кыйроодон Аллах субхана таала мамлекетибиз жана бардык мусулмандарды сактасын.